аялдар тынчтыгы деген долбоорго катышканыбыз болду да. Бул жерден этап менен окудук, семинарлар болуп өттү. Кандай кылып иш баштаса болот экен, сөзсүз түрдө эле чоң акча менен бир чоң долбоорлорду эмес, кичинекей үйдөн баштала турган бизнестерди үйрөттү. Анан ошол окуунун семинардын жүрүшүндө бизге дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшү жана мына глобалдуу маселе болуп жаткан кургакчылык боюнча дагы темалар болду да. Анан ушул долбоор жазсаңар ушундай колдоолор болот дегенди угуп ойлондук. Ойлонуп атып анан жолдошумдун немеси болду да, мага кеңеши болду. Жер кыртыштардын бузулушу боюнча ушундай проект жазсак кандай болот деп. Анан кошуна аялдар менен кеңештик. Кандай кылабыз деп. Анан биз ушундай келип отуруп, биздин жерге ылайыкташкан шиповник, өзүдө ит мурун деп коет, анын маданий түрүн ойлоштуруп, интернеттерден көрүп, анан ошол Кадамжай жакта көп экен, ошолор менен сүйлөшсөк, ушундай силердин жер кыртышыңарга өсөт деди да. Ошол долбоор боюнча жазып көрө берели деп анан жазып көрдүк. Жазсак анан колдошту. Ошондон биз иш чара башталганга чейин жерин даярдап, трактор менен каздырып, бул көчөт келеби келбейби деген да ой болду. Анан чалып сурашты. Өстүрө аласыңарбы же өстүрө албай каласыңарбы деп. Алар да коркушту окшойт да. Анан биз айттык, өстүрөбүз деп анан неме кылсак, айыл өкмөт ошол маалда бизге ошол өзүбүз көздөгөн жерибиздин астынан скважина, суу чыгарып берди. Өстүрөбүз дедик. 15 аялдан болгон кошуналарыбыз топ түздүк. Бир күн эле отурсак чалып калышты, көчөт келди, и барды силерге, тосуп алгыла деп. Бир күн жапа тырмак 15 аял балдарыбызды, күйөөлөрүбүздү алып чыгып тиктик. Баягы тигип сунуп койдук, жөн эле тамчылатып келе элек. Анан өкмөткө проект жазсак өтүп кетип, бизге 150 000 сомдук эме беришти. Шланга, тамчылап сулардын бардыгынын жабдууларын беришти да. Анан жетпей калды алда. Жетпей калганын өзүбүз акча жыйнап, 2 чоң суу резервуарын алдык. 1 тоннадан 2 тонна кылып. Анан калган шлангаларды алып койдук да, түтүктөрүн орнотуп, болну эме кылдык, тигип койдук. Анан күндө барып көрөбүз, анан жакшы өсүп берди да. 97% өстү да. 2200 көчөт келди. Ал маданий сорт экен. Бул түшүндү да жакшы көрөт, анан жаратылышка да жакшыбайт. Биз эң жаткан эле бокбоз талааны ушундай жашылдандырат деп, ошондой дагы долбоордо неме келди. 160 штук стойкасы менен 600 метр сетка келди. Анын эң жакшы бул немеси сууду аз жеткен да. Бир жыл көбүрөөк коет экенбиз, 2-3 жыл азыраак коюп сууду. Андан кийин таптак эле койбой койсо да өсө бере турган экен. Анан биз ушундай изденип анан Кадамжайга чалып сурасак, ошол 3 тоннага чейин гектарынан түшүм алса болот деди да. Биринчи жылы гектарынан 600-700 килограмм алсак, калганында 3 тоннадан берип атат бизге. Ошондо силерге 2 гектар болсо 2200 көчөттөн 6000 килограмм 6 тоннага чейин түшүм алсаңар болот, силерге бул 15 аялга бюджет киреше да болот деди да. Анан муну кайка барып өткөрөбүз, биз жакта жок го десек, силер ойлонбогула, түшүмгө киргенде эле биз уже өзүбүз эме кыла алабыз, кабыл алабыз дешти да. Мындай үйдө отурган аялдар үчүн жакшы экен да. Анан 15 аял бири-бирибиз көрчү эмеспиз да мурда. Ошонун аркасынан биз чыгып топтолуп эме кылдык. Ынтымагыбыз бирге ачты, мындай ынтымагыбыз ачты да. Анан дагы биз бир жактарда изденгенди үйрөндүк. Анан өкмөткө талап кылып, ошонун ал өкмөт дагы бизди колдоп эме кылып атат да. Бизге ушунусу жакты. Анан бул долбоордон дагы үйдө отуруп эле адамдар, аялдар ушундай иштерди кылып, акча таап, үй бүлө бюджетке киреше киргизгенди үйрөндүк да. Жакшы. Бирге дагы башка иштерди дагы кылсак болот экен, ушинтип кылсак болот экен го деп ойлоп калдык да. Окуу бизди, мисалы, үйдө отурган жөнөкөй аялдан изденгич бир ишкер айымдарга чейин өзгөртө алат.